Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук, социалдык темаларды ачык талкуулайт. Автотранспорт каражаттарын милдеттүү камсыздандыруу ушул жылдын 7 февралында күчүнө кирмегеле. Бул мыйзам 3 жыл мурун кабыл алынып, бирок коомчулуктун нааразылыгынан улам артка жылдырылып келди. Бирок бул жолу да мыйзам 2021 жылга калтырылды. Мунун себеби эмнеде жана камсыздандыруу уюмуна элдин ишеними барбы? Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Талкууга атайын конокторду чакырдык. Алар менен тааныштырсам. Аю Гарант камсыздандыруу уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Нурлан Рахматулла уулу жана экономист Мирлан Убайдуллаев. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы эле суроону мен экөөңүздөргө тең бирдей берейин деп атам. Мына кече жакында автотранспорт каражаттарын милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам 2 жыл артка жылды да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Туура болду биринчиден. 2 жылга жылдырганын себеби коом азыркы мезгилде автоунаа ээлеринин коом жалпы, анын ичинде ошо автоунаа ээлери даяр эмес. Төлөөгө даяр эмес. Эмне үчүн? Бул жерде мен ошол автоунаа ээлеринин күнөө издебейм. Бул жерде күнөө ошол өкмөт тарабынан болушу мүмкүн, страховой компаниялар тарабынан болушу мүмкүн. Эмнеде күнөөсү? Күнөөсү ошол 16-жылы кабыл алганда 3 жылга жылдырып койгон, 19-жылга чейин. Ал жерде да коом даяр эмес, себеби алар аракет кылган эмес, коомчулукка жеткирген эмес, маалымат жеткирген эмес. Коомго ушундай эле ушундай мыйзам кабыл алдык. Силер сөзсүз түрдө камсыздандыруудан өтүшүңөр керек десе, ал туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Алар кайрында жылдырып койду. Ошол жылдырган мөөнөттүн ичинде калк арасында ошол маалыматтык иш-аракеттерди жүргүзүш керек эле да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле. Мисалы, мен деле мындай илимдүү билимдүү болгону менен, мисалы мен деле маалыматым бул боюнча аз эле. Өзүм кызыгып көрмөйт. Мен ойлойм, ушул дагы 2 жыл 2021 жылга чейин жылдырганы туура эле маселе азыркы мезгилде. Хотя чын-чынын келгенде бул өзү керектүү нерсе. Кабыл алыш керек, ишке киргизиш керек. Бирок коом даяр болбогондуктан мамлекет дагы ошол жолго барды. Нурлан мырза, сиз эмне деп ойлойсуз? Мен агайдын сөзүнө жартылай кошулам. Себеби баягы мындай да. Эми 2 жылга нары жылдырганын себеби агай айткандай 2015-жылы кабыл алынган закон. Фактически уже иштеш керек болчу. Бул эмненин эсебинен келип чыгып атат? Мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө бул мыйзам иштей баштаганында атайын эмнелер берилген да, отсрочка деп коет го, отсрочка исполнения деп. Отсрочка бериле турган болгондо 6 айдын ичинде, то есть августтун 7-сине чейин ушул жылдын отсрочка берилмек. То есть ушул 6 айдын ичинде бүт баары уже өтүп камсыздандыруудан. Бул ОСАГО деген нерсе, бул биринчиден өтө керектүү нерсе. Мисалы үчүн ДТП болгон убакта, башка болгон убакта, мисалы үчүн ГУБДдин жол коопсуздугун кыймылын камсыздоо кызматынын данныйлары боюнча, статистический данный боюнча быйылкы жылдын эсебинен эле вот мына 2015-жылдан бери ДТПнын саны аябай өстү. Быйылкы жылдын эсебинен эле уже 2,5 миң киши кайтыш болду. 25 миң адамга чукул адам жаракат алды, ар кандай жаракат. Эгер мисалы үчүн ушул мыйзам азыркы ОСАГО боюнча мыйзам иштеген кезде, мына жабыр тарткандардын өздөрүнүн ден соолугуна келтирилген зыян, мүлкүнө келтирилген зыян төлөө боюнча аткаруу вазифасы анда могу камсыздандыруу компанияларга жүктөлмөк. Мен ушул жерде бир кошумча суроо берип коеюн. Азыр сиз убакыт жетпеди деп атпайсызбы? Жакшылап терең түшүндүрүлбөдү деп. Бирок 2015-жылы мыйзам кабыл алынып атат, арадан 3-4 жыл өтүп атат. Ушул аралыкта деле өкмөт кеңири түшүндүрсө болот беле? Эгерде ошону ишке ашырабыз деп өкмөт ел байлап чыккандан кийин ал 2 жыл 3 жыл эмес, бул жагы айткандай аз эле мөөнөттө ишке ашырса болот да. Түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүш керек. Ал канча пайда алып келет? Мисалы, автоунаанын ээсине, мамлекетке, компанияга канча пайда алып келет? Ошону туура түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, аны ишке ашырса болот. Мисалы, менимче ушул СНГ мамлекеттердин арасында, по-моему, бизде эле жок болуш керек ушул. Калгандары баары кабыл алган. Маселе мына ошондо болот го. Ушуга эле кошумча суроо да. Бизге ошо авто камсыздандыруу керекпи өзү негизи? Керек беле? Анан керек болсо эмнеге мурда кабыл алынып, өкмөт аракет кылбады? Анда эле мен рөхсат берсеңиз жооп берип коеюн. Негизи авто камсыздандыруунун азыр ыктыярдуу түрлөрү бар. То есть добровольный деп коет. Аны чет элдик туристтер аябай жакшы билет.
мисалы үчүн Кыргызстанга мынау 2 пункт пропуска бар, ошол жактан киргендердин баары бир мындай мактаныч эмес, львиная долясы бизге келип атат, потому что эми аттуу баштоо компаниясыңар целый холдинг артыңарда турат депчи. Азыр эми мен сиздерден экөөңүздөрдөн тең сурайын деп атам. Ушул камсыздандыруу, автомашиналарды камсыздандыруу боюнча мыйзамды окуп чыктыңыздар. Кандай мындай жөнөкөй телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп берсеңиздер кандай болот ал? Кандай эмнелерге бөлүнөт? Ал кантип камсыздаш керек унааларын? Мындайда могул ОСАГО боюнча закон өзү негизи ОСАГО деген бул эми обязательное орусча страхование автогражданской ответственности, то есть ответственность водителя перед третьими лицами. Азыр мындай Нурлан мырза, эми сиз адиске тарышып мындай туураак түшүндүрүп берсеңиз, сиз экөөбүз түшүнөбүз. Азыр карап жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз түшүнбөйт да. Жоопкерчилик айдоочунун жоопкерчилиги жөнүндө болуп атат да. Эгерде мына мен өзүм түшүнгөндө башка бирөөнүн машинасынан сүзүп алган болсо, ошол ситуацияда иштей турган камсыздандыруунун түрү да. Не только машина, не только машина, бул жакта мисалы үчүн жолдо баратат. Мисалы үчүн жөн эле айдоочу, анын полиси бар. Жок, полиси жок дейли. Полиси жок. Баратат, бирөөнүн машинасын сүздү, же бирөөнүн баратып туруп, эми техника ар кандай болушу мүмкүн, техниканын бузулганына байланыштуу. Же өзү деле бир кырсыктады, бир жерди сүзүп. Сүздү, үйдү сүзүп кирип кетти, заборун сүздү, же башка бир магазиндин терезесин талкалап ошондой, же бир жол жүрүүчүнү, пешеходду сүздү. Ошол кезде ал эмне кылат? Башын тырмап эле мондойдон туруп калат да, тиги түшкөн киши сүзүлгөн имущество, мүлк, анын ээси чыгып туруп ашты орто баштайт. Ошо мисалы үчүн биздин клиент виноват болгон кезде наркыга зыян келтирилдиби, оценщиктерге алып барабыз, канча болду. Мисалы үчүн машинанын ичинде бир чоңураак аял бар экен, анын буту сынды. Все, машинанын бир крылосу бырыйып калды. Все, водитель эч нерсе болгон жок. Все, машинанын оценкасы канча болду? Скорый чакырып, наркы чоң аялды больницага жеткирип туруп, ал уже айтат, бутум айрылып калыптыр, шишип кетиптир, андай. Рентген бүт бар жок. Ошол келтирилген зыянды, чыгымдарды биздин компания төлөп берет деген эсебин. Же бирөө жөө бараткан бирөөнү сүзө койду, аны скорыйга алып барып кетти. Биз уже дальше ведем это дело. Ал жабыр тарткан адамга да төлөп бересиңер? Конечно. Жаңы мынау ОСАГОнун неси боюнча за смерть, өлүм боло турган кезде где-то 250 миңден 300 миң за увечья, имуществого келтирилген зыян. 150 миң уже машинанын өзүнө ушунду. Максимально 450 миң төлөп. 550 миң сомго чейинки зыян. Мен карап чыктым, ал 3кө бөлүнөт экен. Каско, ОСАГО, анан ДСАГО деген, орусча аталыштар эми булар. Эми бизде элде ушундай түшүнүктөр кирет да. Азыркы кабыл алынган мыйзам ичинде ушул 3 тең барбы, же ал биринчи эле барбы? Жок, бул деген мындай, бул обязательный вид страхования. Бул баягы ДСАГО деп айтпадыңбы? Добровольное страхование автогражданской ответственности. Ошонун эле обязательный түрү. Ал просто добровольный болчу да. А буну азыр обязательный кылгандан кийин Кыргызстанда мисалы үчүн могул азыр ГАИнин стат комитетинин данныйлары боюнча миллиондон ашыгыраак машина эмне болуп атат, катталган жери. Анан канчасы российский номер менен, казахский номер менен жүрүшөт. Вот ошо катталган независимо от формы собственности, өкмөттүкү же бир фирманыкы же жеке адамга таандыкпы, эч нерсеге карабай ошо автомашина ошо ОСАГО полисин алыш керек. При алып атканда эмнеси учитываться этилет? Кыймылдаткычтын көлөмү, объем двигателя, возраст водителя. Мисалы үчүн 25 жашка чейинки болгон айдоочуга бир аз кымбатыраак болот полистин баасы. 25 жаштан жогоруракка плюс водительский стаж 3 жылдан жогору болсо ага арзаныраак келет. Плюс статистика кетет. Мисалы үчүн быйыл иштей баштаганда кийинки жылы уже результаттар чыкмак да. Бир жылдын ичинде мисалы үчүн Асан полис алды 30га чыккан. 30да жашы, водительский стаж 7 жыл. Бир жылдын ичинде эч кандай ДТП болгон жок. Ошого карап туруп уже коэффициент ставкасы ниже болот. Мисалы үчүн 2200 болсо средний полистин баасы. Кийинки жыл ал 1800, 1900 төлөп калышы мүмкүн. Мыйзам 2 жылга жылдырганы мен баягы сөзүмдүн башында айттым го. Буну 2 жактуу караш керек да. Биринчиси мен айткандай баягы коомдун даяр эместиги, экинчи жагы өкмөт дагы. Анан кийин мына камсыздандыруу компаниялар 20га жакын бар азыр, 18 по-моему. Сиз айтып атасыз го 9 деп, уже 50% ошо лицензия алган адамдын көчүрүп бар. 50% эми
иштебейт дегенден алысмын, бирок аракет азыраак болуп аткандыгы да. Мына ушунун баары ушул мыйзамдын ишке ашышына тоскоолдук кылып атат да. Тоскоол болуп атат деп айтсак болот. Анан дагы бир жагы, мына акча каражаттары жөнүндө сөз кылып кеттиңиз, мырза эң туура айтты. Бул жерде өтө көп сумма жөнүндө акча болуп атат да. Өкмөт, мамлекет жалпы канчаны жоготуп атат ушул мыйзамды жылдырып коюп. Мен экономист катары айтам, бул жерде миллиарддаган сом жөнүндө сөз болуп атат. Бул жетишпегендик, жетишпестик деп билсек болот. Кайра ушул мыйзам боюнча мен сизден сурайын. Азыр жылдырган себебин ар ким ар кандай деп атат да. Көпчүлүгү унун саясий жагы бар дейт. Анан көпчүлүгү ушул сиз айткан экономикалык жагы дейт. Себептери ушул кандай деп ойлойсуз? Саясий жагы барбы жокпу? Мен ушул жерде биздин бир белгилүү депутатыбыздын бир сөзүн айткым келип атат да. Мына, по-моему, жай айларында айткан эле ушул мыйзам боюнча 19-жылы 7-февралда күчкө кирет. Бирок ал кирбей калыш, иштебей калышы да мүмкүн. Деп себебин сураса, себебин айтып атат, ошол эле жалпылап айтып атат, коом даяр эмес. Мамлекет аракет кылбай атат. Камсыздандыруу компаниялар кандайдыр бир деңгээлде аракет кылып атат же кылбай атат. Балким ал ошол күчүнө кирбей калат дагы бир белгисиз мөөнөткө биз жылдырабыз деп айткан эле да. Масалиев депутат айткан эле, ал туура чыгып атат да. Демек ошондо эле өкмөт дагы, мыйзам чыгаруу бийликтин бутагы дагы, коом дагы ошону кандайдыр бир деңгээлде сезип турган да. Биз даяр эмеспиз, биз дагы жылдырабыз. Биз экинчи жолу жылдырып атабыз. 15-жылы кабыл алсак, 16-жылы бул ишке кириш керек эле. Аны жылдырдык 19-жылга. 19-жыл келди, дагы жылдырып атабыз. Айтыш кыйын. Анан ушул мыйзам бул жерде эми кандайдыр бир деңгээлде мындай саясий өңүт дагы бар да, бар. Бирок экономикалык жактан биз өтө көп каражат жоготуп атабыз. Сиздин сөзүңүзгө бир аралжа мындай да, сиздин оюңуз менен сиздин оюңузга толугу менен кошулам. Саясий подоплека деп коет, политическая подоплека деп. Көп айтат, но страховой компаниялар, камсыздандыруу компаниялар депутаттардыкы деп. Эми мындай да, депутат болобу, башка болобу, бул жакта ответственность деген бар. Мисалы үчүн камсыздандыруу компаниясына барып мен ушуну тандадым дегенде баягындай мамиле кылыш керек да. Мисалы үчүн сиз базарга түшүп туруп машинаны карайсыз да, машина сатып алгыңыз келди. Сиз Toyota үлгүсүндөгү машинаны каалап атат, сизге келип туруп Запорожье пихать этип атат. Ошондой эле нерсе да. Кыргыздын бир сөзү бар. Энесин карап кызын алып, эшигин карап төргөт деген. Ошо карап туруп, могул азыр бүт интернет деген мындай проблема болбой калды. Интернетке кирсеңиздер бүт эле маалымат турат. Ал жакта телефондор турат. Ошондой элдерден сурап, кандай эмне, ошого карап туруп, өзүңүздөр каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап, анын арасында мынакей өкмөттүк камсыздандыруу уюму турат, баш салында. Камсыздандыруу компаниялар аракет кылып атса, коом кандай түшүнөт? Буларга керек. Кабыл албайт. Өкмөт аракет кылып, иш аракет жасаса, өкмөткө керек. Кабыл албайт. Туура. Ушундай болуп атат да. Биз ошол үч жакты бириктиришибиз керек да. Коом, жалпы коомдун ичинде ошол автоунаанын ээлери. Бул биринчи жак, экинчи жак өкмөт сөзсүз түрдө. Анан камсыздандыруу компаниялар биргеликте иштеш керек да. Анан ошондо ал кимге керек? Өкмөт өзүнүн керектүү пайдасын алып атат, ошол 2% салык аркылуу камсыздандыруу компаниялары пайдасын алып атат. Анан эң негизгиси ошол автоунаанын ээси айтайлы. Же ошол автоунаага болгон камсыздандыруу. Эгерде Кудай сактасын ошондой баягы ситуация болуп кала турган болсо, ал камсыздандырылган. Орусча айтканда он обеспечен, застрахован. Каражат келип түшөт да. Мына ушуну биз түшүнбөй атабыз да. Коомго ушуну жеткиликтүү, ошол үч тарап биргеликте иштегенде бул мыйзам ишке ашат. Ал мыйзамды кайра биз суранабыз, ошону эртерээк кабыл алып бергиле деп. Түшүнбөйүн бул дагы жылып кетиши мүмкүн. Жалпылап баягы коом даяр эмес дегенде ошону айтып атабыз да биз. Болгону азыр 4 мындай мажбур обязательный вид страхования. Ошонун төртөөнүн бирөө гана иштеп атат. Ответственность работодателя деген бар. Ответственность перевозчика перед пассажирами. Обязательное страхование этих опасных производственных объектов. Бензоправка, нефтебаза. Биз бензозаправкалардын канча жектешилерине кирип чыктым, бири да кызыккан жок. Себеби келип туруп машина сүзсө бензозаправка жарылып кетет. Акчасы канча болот? Мончо. Эмне кымбат? Элдин просто түшүнбөстүгү. Анан Россияда иштеп келип атпайбы? Түштүктүн бир айылга барып келдим, мен өзүм айылыма барып келсем,
молодежь жок, баары Россияда жүрөт. Ал жактан келип иштеп келгендер түшүнүп атат, страховка жакшы нерсе депчи. Элдин просто кызыкпастыгы. Эл өзү мен ушунга кошумча дагы сурай берейинчи. Балким ушул кызыкпаганлыгы ушинтип камсыздабай жатканы мүлкүн же автоунаасын сиздердин уюмга же мамлекетке ишеними жоктугунан камсыздабай аткандыр балким. Жок, мондой да бул жерде азыр Бизде эми ушундай түшүнүк бар да. көр тиричилик болуп калган, лишний акчаны эмне кылам депчи. Азыр мисалы үчүн азыркы этапта мурда жылы Бишкекте бир чоң бир аттуу баштуу строительный компаниянын үйү урап салынып аткан жеринен миллиондогон зыяндарга учураган. Аттуу баштуу строительный компаниялардын, курулуш компанияларынын сап башында турган бир компания, атын атабай коеюн. Ошолор Госэкотехинспекция тарабынан текшерүү келгенде нарушение правил строительства деп чыкты. Ошол кезде ал мисалы үчүн строительство фактически мондой моноблок салынып атканда фактическая стоимость объекта была где-то бир 3 миллион доллардын ар жак бери жагында. А страховая премия составляла 2500 долларов. То есть эгер алар страховать этип койгондо ошо объектти на стадии строительства до сдачи объекта в эксплуатацию 2,5 миң долларга страховать этип койгондо урап калды да. Страховой компания анын возместить этип ошо полный стоимостун канча акча кетти. Профилактикой никто не занимается. Вообще никто не занимается. ГУБДД, Главное управление безопасности дорожного движения по Волжской области, по городу Волж. Капалбала ГАИ кызматкерлери. Рыбный местоларга, хлебный местоларга туруп алып бомбить этип турат. Болбойт. ГАИ кызматкерлери негизи өзүнүн функциональный обязанностун аткарса, светофор өчүп калып атат. Капал болбосун эч кимиси. Болгондой эле айтып атам. Светофор өчүп калса, бир дагы регулировщик көрбөйсүн. Машиналар на свой страх и риск ездят. Это как? Болбойт. Это их прямая функциональная обязанность. Алар туруп жол несин кылыш керек. Анан токтоттуу азыр могу функцияны именно ГАИ кызматкерлерине берип атат. Проверка полиса. То есть ГАИ кызматкерлери токтоткон кезде биринчиден сурайт водительское удостоверение, айдоочулук куәлигин, машинанын техникалык документтерин, налогду текшерет, налог төлөндү, салык төлөндү, транспорттун налог и страховой полис. Ошол документтердин бириси жок болсо, анда уже штраф салынат. Азыркы могу бүгүнкү Ошол мыйзамда бар беле азыр? Мыйзамга кирген именно кодекс об административных правонарушениях дегенден 1 январдан баштап иштей баштады ошол кодекс. Себеби ал ошол 1000 сомду төлөгөндөн көрө биз эми эртеңки менен ойлобой атабыз. Бүгүнкү менен жашап атабыз. Ал 1000 сом менин чөнтөгүмдө калыш керек, мен керектүү бирдеке алышым керек. Ал айтайлы бир жылга эмес, эртеңкини ойлобой атат да. Маселе ошодо болуп атат. Андан кийин мына ишеними жок деп суроо бердиңиз. Ал жерде ишеним деген сөздү мен бир аз алысыраак болот элем, түшүнүгү жок болуп атат. Түшүнүгү жок болуп атат. Эгерде ошол туура түшүндүрсөк, Кудай сактасын, эгерде ушундай ситуация болуп кала турган болсо, сен ошол 1000 сомдун эсебинен мынанча камсыздандырылган болсоң, мынанча аласың, мынанча төлөйсүң дегенди жеткиликтүү түшүнбөй атат да. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы мындай өзүбүз аракет кылбай атабыз да. Өзүбүз аракет кылбай атабыз. Маселе эми бул жерде толугу менен ошол өкмөт күнөөлүү же камсыздандыруу компаниялары күнөөлүү дегенден биз алысыраак болушубуз керек. Биз өзүбүз аракет кылышыбыз, өзүбүзгө керек ал. Орусча айтканда чувство я деген болот го, биз ошону колдоно албай атабыз да. Жакшы жагынан айтып атам мен, чувство я. Мага керек, мен аракет кылышым керек. Ошону мен ошону жалпылап түшүндүрүү иштери деп айтып атканым ошол да. Ошол түшүндүрүү иштери туура жүргүзүлүп, жеткиликтүү жүргүзүлүп, баардыгынын аракеттин негизинде жүргүзүлгөн болсо, ошондо ошол ишеним келет, ишеним пайда болот. Мисалы азыр биз мына 2-3 жылдан бери немени көрүп атпайбызбы, баягы кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу боюнча болуп атпайбы? Анын башында кыйналдык го баары. А быйыл мен билгенден мисалы көп эле кыйынчылык болгон жок. Аракеттер бар, жылыш бар. Анан ушундай да айрыкча Нурлан мырза айтты, мына төө ашуунун бери. Мен жалпы эле кыргыз элине ушул нерсени айтмакчымын. Бизге баягы бейтааныш нерсе, караңгы нерсе коркунучтуу болуп сезилет да. Биринчи кадам ташташ кыйын, аракет кылыш кыйын болот да. Ошонун башында биз жакшы баштала турган болсок, туура баштала турган болсок, бул өзүнүн нугуна түшүп акырындык менен, ай мага керек экен. Мен автоунаа ээсимин мисалы. Автоунаа боюнча сүрүп турган болсо, мага керек экен, мен аракет кылышым керек деген түшүнүк пайда болгондо гана бул ишке ашат. Ага чейин ал ишке ашышы кыйын, өтө кыйын. Азыр ушул камсыздандыруу мыйзамында эгер төлөбөсө айып пул салат экен да. Өкмөт балким ошол айып пул салгандан чочулап дагы артка жылдырдыбы?
Кандай деп ойлойсуз? Өзү мындай теориялык негизде бул туура аракет. Эгерде өз убагында камсыздандырбаса, процент начисляется, штраф болуш керек. Ал туура теорияда. Бирок эми мен айтып атпаймынбы, кайра эле ошол коом даяр эмес деген мындай образдуу сөзгө биз кайра келип калып атабыз да. Ар бир иш аракетке биз жооп беришибиз керек. Же болбосо ар бир иш аракетке өзүм ошо мыйзам чыгарып атам, мамлекет жооп бериш керек. Иш аракет жасабай атабызбы, мыйзамга каршы келип атабызбы, ага да жооп беришибиз керек да. Анан бул бир жагы экономикалык иш аракет, экинчи жагы ошол саясий өңүтү бар дегенди билдирет да. Маселе ошодо болуп калат. Нурлан мырза, мен бир мисал айтып берейин, ушул менен кошулуп суроо деп айтайын. Жакында эле Ош шаарында бир киши үйүн мурда камсыздандырган экен. Үйүнө суу каптап, үйү мындай жарак абалга келиптир. Ал мурда ошол камсыздандыруу уюмуна төлөп жүргөн экен. Полис бар экен. Бирок ошол камсыздандыруу уюмунан келип, төлөй албайбыз деп, жана төлөгөн акчасын кайтарып берип, ошол берген сумманы кайтарып кетип калыптыр дейм. Бул деген кайра эле ошол силердин камсыздандыруу уюмдарына болгон ишеним жоголуп кетпейби дейм да. Бул деген уже нарушение. Чоң нарушение. Ошондой катталган кезде ал киши жаран фактически могу акчасын төлөп, полис алды, колунда финансовый документ бар. То, что төлөдүм. Мен могу мисалы үчүн менин үйүм затопить этти, суу басып кетти, моундай болду. Ошол кезде опять же айтып атпаймынбы, баягы эле правовой несознательность болуп атат да. Киши ошондой болгон кезде азыр мындай айтканда даже мыльницада фотоаппарат бар го. Любой эле сотканын фотоаппараты бар. Тартып туруп эле сүрөт катары чыгарып не кылып койсо, ал өзүнө кийин доказательство болот. Ошол кезде ал полис фактически иштеп аткан полисти наркы страховой компания келип туруп жок кечирип койгула туруп акчасын кайтарып койгон. Прямое нарушение. Бул факт боюнча ал киши Госфинадзорго кайрылып не кылса, ал уже страховой компаниянын ишин териштирип, алар өзүнчө мыйзам чегинде ал компанияга чара көрүп туруп, анан келтирилген зыянды уже страховой компания төлөп бермек. Потребитель деп айтабыз. Ошол кызматына потребитель катары, керектөөчү катары айта турган айтышы мүмкүн да. Мисалы Төлөкөндө, по-моему, недавно ошондой бир случай болду, баягы үй өртөнүп кетти. Баардык маалымат бар го бул боюнча. Ошол жерде ал мына экинчи жыл уже камсыздандырып келген да, кыймылсыз мүлк. Кудум ушу сиз берген суроого ылайык да. Камсыздандыруу компаниясы келип туруп төлөп бербей койгон. Алар келген, көргөн, билген, бирок себеби эмне? Крыша күйбөй калган. Бирок үйдүн ичи жараксыз да, жашаганы жараксыз болуп калган. То есть бул жерде ошол камсыздандыруу компания тарабынан бул биринчи мыйзам бузуу болуп эсептелсе керек. Биринчиден. Экинчиден ошол камсыздандыруу компанияларына, камсыздандыруу тармагына бул антиреклама да, терс реклама. Анан кийин ошол жерде баягы үйдүн ээси да ошол Госфинадзор деп атат Нурлан мырза, сот органдарына кайрылыш керек да. Ал биринчиден төлөп бериш керек. Толугу менен. Экинчиден ошол баягы моральный устойда төлөп бериш керек. Мисалы, кайрылуу, жүгүрүү и так далее. Мына ушундай ситуацияларды биздин атуулдар көп билбейт. Кайра эле баягы кыргызчылыкка салып, эми Кудайдын айтканы болот, эми жөн койчу деп ушинтип калып атат да. Эгерде ушул система толугу менен кире турган болсо, ушунун мыйзамдуулук жактарында бир сыйра караш керек. То есть мыйзамдуулук дегенде канчалык деңгээлде аткарылып атат. Себеби мындай реалдуу, конкреттүү иш алып барган камсыздандыруу компаниясы ал өзүнүн имиджин ойлойт эртең келин. Ал мүмкүнчүлүк болушунча ошол өзүнүн клиентин жоготпошко аракет кылат. Ушул жактарда да бир момент страховой полис алып атканда, мисалы үчүн камсыздандыруу компаниясына барып туруп, кандай учурда менин кыймылсыз мүлкүм эгер жабыр тартып калса, кайсы учурларда төлөп бере аласыңар? Ар бир өзүнүн мындай сыйлаган аттуу баштуу компания, Нурлан мырза айткандай, эмнеси болот, буклеттер болот, информационный какой-то материалдар болот. Мына өрт, суу каптаганда, жер титирегенде, самолеттун бир какой-то части түшкөндө, дача судагы кайгылуу окуялар болгондон кийин ошол пункт эле кирип калган. Башкаларды опять эле айтпайын, ал бизде мисалы үчүн 8 пункт боюнча. 8 пункт боюнча эгер кыймылсыз мүлккө зыян келтирилсе, опять же таки 70%-тен ашып калса, үйдүн полный стоимости төлөп берилет. Фактическая стоимость. Аны не кылыш оңой эле. Мисалы үчүн общая базовая ставка сиздердин кыймылсыз мүлкүңөрдүн баасын 0,18%-ке көбөйтүп койсоңор, ошондо силердин кыймылсыз мүлкүңөрдүн годовой страховой премиясы чыгып калат. Сомго которгондо, долларга которгондо разница жок. Көбөйтүп койгула ошол мен азыркы айткан данныйларды. Ошондо сиздердин данныйыңыздар чыгат.
страховой компанияга төлөнүүчү каражат, бирок фактический стоимость боюнча. Элдер баягы мындай акчадан качып туруп, анан кийин бирдемке болгондо эми биз деле мисалы үчүн акчаны бизге төлөгөн клиенттен биз каалабайбыз ошонун мүлкү бир нерсе болсун деп. Жамаат менен барып намазга барабыз, намазда аланаңдай биздин клиенттер эч нерсе болбосун, омин кылып бата кылып турабыз. Себеби баягы көп айтат арам деп. Жок, арам эмес. Бул деген баягы Кыргыздан илгертең чогуу мындай келген нерсе бар, ашар деген. Бул ошо ашар методунун эле системасы да страховой компаниялар. То есть топтолгон акча бирөөнүн бир несин жапканга барып калат. Цивилизованный вариант. О, более такой мындай сформулированный вариант. А так Цивилизованный вариант. ошо а так Кыргызстандын эң баягы чоң страховой компаниясы бар, Кудай сактасын деген. Баары ошого ишенип эле акчасын төлөбөй жүрө берет, сактайт деп. Бирок сактанганын Кудай сактайт. Эл мисалы үчүн силер, да, Арген мырза, стройкага кирип атканда касканы кийип алыңыз дейт го. Жөн эле эмес да. Бирдемке түшүп кетиши мүмкүн, винтик, шпунтик, бирдемке. Ошон үчүн мен кой, тынчыраак жүрөйүн, башым аман жүрсүн деп. Ошондой эле нерсе каска сыяктуу. Пакет каско. С испанского переводится защита, да. Ошол эле нерсе. Урматтуу коноктор, атайын убактыңыздарды ажыратып бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен Адил сөз программасы аягына келип жетти. Адил сөз коомдук социалдык темаларды адилет талкуулаганга аракет кылабыз. Ушуну менен аягына келип жетти. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.